Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 6-сентябрь күнү Чолпон Ата шаарында Түрк мамлекеттеринин уюмунун ички иштер министрлеринин кеңешинин биринчи отуруму болуп өттү. Отурумдун ишине Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан республикаларынын ички иштер министрлери, андан сырткары Түрк мамлекеттеринин уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев катышты. Биз ынтымакты түптөп, достукту бекемдеп, бир туугандык мамилени чындап, элибиздин коопсуздугун бийик деңгээлге көтөрөлү, ар түрдүү коркунучтарга каршы бирге туралы дегенибиз. Максатыбыз коопсуздукка байланыштуу, кылмыштуулукка каршы күрөшүү ыкмаларын замандын талабына жараша калыптандырып, коркунучтарга ыкчам бөгөт коюу болуп саналат. Эң башкысы өлкөбүздүн тынчтыгы бекем сактап, эли журтубузга коркунучу жок жашоо шартын калыптандырып, ички иштер органдарына жүктөлгөн милдеттерди татыктуу ишке ашыруу болуп саналат, деди Улан Ниязбеков. Ал эми Түрк мамлекеттери уюмунун ички иштер министрликтеринин экинчи кеңешмеси 2025 жылы Азербайжан Республикасында өткөрүлөт. Кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгы менен декларацияга кол коюлду. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков Кытай эл Республикасынын коомдук коопсуздук министри Ван Сяхундун чакыруусу менен Кытай эл Республикасынын Ляньюнган шаарына коомдук коопсуздук жаатындагы кызматташтык форумуна катышуу үчүн келди. Ага башка мамлекеттердин ички иштер министрликтеринин жана полициясынын жетекчилери катышты. Аталган форумдун алкагында ички иштер министрлигинин башчысынын башка мамлекеттердин укук коргоо органдарынын жетекчилери менен эки тараптуу жолугушуулары мерчемделген. Жумушчу сапардын алкагында Улан Ниязбековдун коомдук коопсуздук жана ички иштер министрликтеринин Кытай Борбордук Азия форматындагы биринчи жыйынына катышты. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды мыйзамсыз сактоого шектелип, мурда бир нече жолу соттолгон жаран кармалды. Кармоо операциясы учурунда тоодон шектүү жаран 1989 жылы туулган ИШ катаандык БМВ үлгүсүндөгү унаа аныкталган. Тинтүү иш-чараларын жүргүзүүдө унаанын ичинен мыйзамсыз сакталган номерлары өчүрүлгөн Макаров үлгүсүндөгү тапанчасы, майда калибрлүү мылтык жана ок дарылар табылып алынган. Аталган жаран мурда соттолгон, кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын карманат, криминалдык чөйрөдө туруктуу байланыштары жана кадыр-баркы бар. Ал эркиндигинен ажыратуу жайларында положенец деген криминалдык макамдарга ээ болгон. Андан тышкары район боюнча смотрящий деген макам алып жүргөн. Кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Азыркы учурда убактылуу кармоо жайына киргизилген. Алынган курал боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Милиция кызматкерлери ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, анын натыйжасында Баткен областынын аймагынан баңгизаттарды Россияга жөнөтүп жүргөн кылмыштуу топ бар экендигин аныкташкан. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Баткен областындагы Карабак айыл аймагынан Тажикстан Республикасы менен чектешкен аймакка жакын жайгашкан май куюучу жайдын короосунда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, сары түстөгү скотч менен оролуп 9 даана таңгакталган зат табылып алынган. Алынган брикеттер гашиш баңгизат экендиги аныкталып, жалпы салмагы 9 кг 120 граммды түзгөн. Учурда 1976 жылы туулган ХЖ жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинде камакта. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин жүргүзгөн иш-аракеттеринин натыйжасында адам өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. 2024 жылдын 6-сентябрь күнү Бишкек шаарынын аймагындагы жаңы конуштардын биринде адам өлтүрүү беренеси боюнча шектелип, издөөдө жүргөн Ош облусунун Өзгөн районунун 2001 жылы туулган тургуну МН кармалды. Кармалган жаран 2023 жылдын кыш мезгилинде Ош шаарында болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча издөөдө жүргөн акыркы катышуучу. Кармалган жаран 2001 жылы туулган МН Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 13 январында түнкү саат 2:25 убакытта Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндө белгисиз адамдар 1995 жылы туулган Н.М. аттуу жаранды башына жана буттарына арматуранын кесиндилери менен 32 жолу уруп кетишкен. Ал эми жогорудагы окуяга тиешеси бар болгон уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган Ош облусунун Өзгөн районунун 2001 жылы туулган тургуну М.Н. качып кетип, 2023 жылдын 18 январынан бери издөөдө болгон. 2024 жылдын 12 сентябрь күнү белгисиз атуу тарабынан жашы жете элек балага карата зомбулук аракеттерди көрсөтүлүп жаткан видео WhatsApp группаларга тарап жаткандыгы боюнча маалымат келип түшкөн.
Бул факты ушул эле күнү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынган. Текшерүүнүн жүрүшүндө видеого тартып аткан белгисиз атул Алай районунун 1985-жылы туулган ИИТ экендиги аныкталып, тергөө кызматынан жеткирилген. Алгачкы маалыматтарга ылайык, ИИТ мындай аракеттерге баруусунун себеби жубайы менен пикир келишпестиктер пайда болгондуктан аны коркутуу максатында өзүнүн баласын урушуп, видеого тартып Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн аялына жөнөткөндүгүн маалымат болгон. Милиция кызматкерлери видео тасмадагы жаш баланы кароого алып, дарыгерлерге көрсөтүшүп, денесинде эч кандай жаракат аныкталган эмес. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуяга катыштыгы бар жарандар суралып, текшерүү уланууда. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.